көчөгө чыгып бийликти алмаштыруу маданияты бүттүбү? Биз бүтүрүшүбүз керек да. Туура мисалы башында ар бир бийликтин мисалы келген рейтинг аябай жогору болот, жаңы келген бийликтинчи. Анан ушул бир рейтингди дайыма сактап туруш кыйын. Кайсыл бир убакыттан кийин баары мындай ал рейтинг өйдө болушу мүмкүн да. Дайыма бир темпти сактап туруш кыйын, мүмкүн эмес алчы. Туура мындай көп узак мөөнөт бою баягы жогору болушу мүмкүн. Бирок мындай дайыма андай кармап туруш кыйын. Бирок менимче биз ушундай мындай көчө менен алмаштырганда токтошубуз керек да. Бул шайлоо жолу менен, баягы мыйзамда көрсөтүлгөн жолдор менен болуш керек да. Анткени себеби биз бана башында дагы сөз кылбадыкпы, сырткы күчтөрдүн дагы таасири депчи. Ушул туруксуздук менен колдонуп таасир этип, биздин мамлекетибиз жүргүзүп аткан, көздөп аткан саясатка дагы таасир этип койбош керек да. Оңой эле манипуляция кылып, бизди баягы нугубуздан жылдырып койбош керек да. Бул да аябай маанилүү да. Эгерде биз оңой эле жанагындай оомо болсок, бул да болбойт да. Анткени биз жана айттык го, саясий туруктуулук, ички тышкы коопсуздук бул эң баягы фундаменталдуу нерселер. Андан кийин кийинки этап бул институттардын иштөөсү, эффективдүүлүгү жана башка.